Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таала баарыбызга дүйнө ахиретте пайдасы тие турган билим берсин. Ихлас менен кылган амал, ихлас менен айтылган сөз, кабыл болгон Алла Субханаху ва Тааланын алдында амал берсин. Баарыбызга кең ырыскы берсин, жетишерлүү, адал, берекелүү, кең Алла Таалам ырыскы берсин. Бардык оорулардан Аллахым баарыбызга шифа берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Кариминде инсанды чакырат ахиретке. Бул дүйнө утурумдук дүйнө, түбөлүктүү ахирет бар. Бул ахиретке даярдануу үчүн берилген. Жана Алла Субханаху ва Таала бул дүйнөдө ар бир адамга жашоо неаматын берди, ден соолук неаматын берди, акылды берди, күчтү берди, ырыскыны берди, жөндөмдүүлүк берди. Бул Алланын тарабынан тартууланган улуу неаматтар. Эми Кур'анда айтат: "Вабтаги фима атакаллах ад-дарал ахира. Ва ла танса насибак минад дунья. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк." Алла Таалам берген нерседен ушуну ахиретиңизге пайдалууга иштетип калыңыз дейт. Ахиретиңизди издеп калыңыз. Алла сизге эмнени тартууласа, ошол аркылуу ахиретиңизде. Жана дүйнөдөн өзүңүздүн үлүшүңүздү да унутпаңыз. Жей турган, иче турган, жашай турган, рахаттана турган, үйлөнө турган үлүшүңүз бар дүйнөдө. Себеп дегенде ар бир нафстин өзүнүн акысы бар. Өткөнкү сабактарда айттык эле. Көздүн да акысы бар. Нафсинин да акысы бар. Аялдын да акысы бар. Жана жакшылык кылгын, Алла сага кандай жакшылык кылгандай, Алланын бенделерине дагы эми жакшылык кылып кой. Алла Таалам сизге көп жакшылык кылды. Ошо жакшылыктан бөлүшүп кой. Илимден бөлүш, тажрыйбадан бөлүш, кызматың менен бөлүш, жардамың менен бөлүш, дуаң менен бөлүш. Алла канча жакшылык кылды, өзүңдө калып калбасын ошо жакшылык. Башка махлуктарга, инсандарга, жаныбарларга чейин сизден пайда жетсин. Сизде зыян жетпесин. Ахсин кама ахсаналлаху илейк. Сизге кандай Алла жакшылык кылганбы, сиз да жакшылык кылып коюңуз. Ва ла танса насибак минад дунья. Ибн Саади айтат: "Анфик лил ахиратик." Ахиретиңизге сарптап калыңыз дейт. Ахиретиңизге бул дүйнөдө азыр сарптай турган мүмкүнчүлүк бар. Алланын жолуна сарптай турган мүмкүнчүлүк бар. Адамдын денесинен жан чыккандан кийин сарптайм десе ал пайдасы жок да. Сарптай турган мүмкүнчүлүк бар, ошону сарптап калыңыз ахиретиңиз үчүн. Бирок ушунча сарптаңыз, сиздин диниңизге тоскоолдук болбой турган, ахиретиңизге зыян болбой турган ушу деңгей. Алхамдулилля, бүгүн жараткан Алла Таала баарыбызды Рajab айына жеткирди. 13-чү Рajab ай. 1443 хижри. 13, 14, 15 ороза кармай турган күндөр. Өзгөчө салкын дагы. Антасуму хайрул лакум. Ороза кармасаңар силерге жакшы болмок дейт. Айямы бияд. Ай толгон күндөр 13, 14, 15 мынаке. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рajab айына киргенде дуа кылат эле. Аллахумма барик лана фи Rajab ва Шаабан ва баллигна Рамадан. Я Алла, бул Rajab айына, Шаабан айына бизге береке бергин, жана Рамазан айга жеткире көргөн дейт. Рамазан айга жеткире көргөн дейт. Андыктан алхамдулилля, мүмкүн болушунча биз күндөрдү, түндөрдү ибадат менен өткөргөнгө аракет кылайлы. Ибадат менен, ибадат үчүн жаралганбыз, унутпайлы. Бирибизге эстетип турайлы. Бири-бирибизди ибадатка чакырып турайлы. Алланын кулчулдугуна бири-бирибизге чакырып турайлы.
Ошо ибадат менен биздин даражабыз, биздин жүрөгүбүздүн бейпилдиги, рахаты бардыгы ибадат менен тууган. Аллахым бизди ибадат кылуучу абид көргүсүн каалайт Алла субханаху ва тааля. Бизден Алла субханаху ва тааля талап кылганы, жаралганыбыздын максаты да ошо. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиабудун. Инсан менен жиндердин баарын мен өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым деп атат. Ошон үчүн алхамдулилла ибадаттын түрлөрү бар. Өткөнкү сабакта дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ибадаттарынын намаздардан да тахажжуд хадистерде келет. Фарыз намаздардан кийинки эле эң абзел намаз тахажжуд намазы. Фарыз намаздардан кийинки эле эң абзел намаз тахажжуд намазы. Ишрак намаз, духа намаз, мисалы да, башка дагы таспих намаз, авабин намаз, көптөгөн намаздар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга фарз эмес эле, бирок тахажжуд фарз эле. Ошон үчүн тахажжудтун алхамдулилла өткөндө айттык. Бүгүн тахажжудта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам узун кыраат кылат эле, узун рүкү кылат эле, узун сажда кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ибадатын караңыз. Себеп пайгамбарлар эң ибадаткөй пайгамбарлар болот экен да. Канчалык даража бийик болсо, ошончолук, канчалык илими бийик болсо, ошончолук ибадаты бийик болот экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине. Сахih Бухари, Сахih Муслимде Айша энебизден келет. Айша энебиз айтат, калат: Кама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хатта таваррамат кадамаху. Пайгамбарыбыз кечки намазга турганда буттары шишип кетет эле дейт. Бут бизге окшогон 2 рекет намаз, 4 рекет намаз окуганда шиши бербейт да. Бут качан шишип кетет? Качан көп турганда шишийт. Айша энебиз айтат, буттар шишип кетет эле дейт. Сахih Бухариде дагы, Сахih Муслимде дагы келет. Тафаттарат кадамаху деп дагы келет экен. Ташаккакат мин касрати кыям, көп тургандан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын буттары жарылып да кетет эле дейт. Көптүрөр. Бизде дыйканчылыкта көп болсок буттар жарылып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам балтыры, кадамы шишип кетет эле. Айша энебиз айтып калды. Факульту лаху, пайгамбарыбызга айтты. Лима тасна хада я Расулаллах. Эмне үчүн сиз ушунчалык өзүңүздү кыйнайсыз? Түндөсү туруп, күндүзү канча мээнет, түндөсү дагы мээнет. Өзүңүздү эмне мынчалык кыйнайсыз? Бутуңуз шишигенге чейин Аллахтын алдында турасыз. Дуада, Кур'анда, зикирде, намазда. Пайгамбарыбызга Айша энебиз айтып атат. Лима тасна хада я Расулаллах. Вакад гафараллаху лака ма тaqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Алла сизден мурунку кийинки бардык күнөөлөрүңүздү кечирген. Ушундай улуу затсыз. Эмне үчүн мындай кыласыз деди. Пайгамбарыбыздын жообун угуп коюңуз, караңызчы кандай жооп берди. Афала акуну абдан шакуран. Алла Таалага шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу деди. Карачы. Аллага шүгүр кылуучу болбоймунбу бенде? Шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу дейт. Мойнунда миса карап турат. Мааниси кандай? Атруку тахажжуди лима гуфира ли. Алла менин күнөөмдү кечирип койсо эле тахажжудду таштап коеюмбу дейт. Биз отуган андай күнөөлөрү кечирилген боюнча бизге убада берилген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, Алла күнөөмдү кечирсе эле тахажжудду таштап коеюмбу. Фала акуну абдан шакура. Эмне шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу? Бал иннал магфира хия сабабун ли кауни тахажжуд шукран фа кайфа атруку. Анткени мындай дейт, кечиримдүүлүк мына ушул себеп. Тахажжудду шүгүрчүлүк кылганга эми кантип таштайын дейт мына. Кантип таштайын дейт. Ушул өзүн бир аз кыйнап, напсини бекем кармап, ушу өзүн кыйнаса, машаккатка салса болобу дегенде кээ бир аалымдар ушул хадистен далил карманышып айткан. Не деген? Ала жаваз ахзал инсан нафсаху бил жахд фил ибада ва машаккатул бадан фиха. Денени кичине машаккатка салуу бул ушул жайыз, уруксат дейт. Таптакыр эле кой берип койсо да болбойт экен, кичине азмас эме болуп атасыз, азмас. Кичине бир машаккатты алып жүрүш керек экен да дененичи.
таптакыр эле бош коюп берип рахатка таштап койбош керек экен. Себеп дегенде абдандын нафсиси семирип кеткенден кийин колго тийбей калат да. Ошон үчүн бир аз кармап жүрүш керек. Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Ваджадна хайр фил курх." Биз жакшылыкты нафсиге каршы, нафси каалабаган нерселерди тапканбыз дейт. Жакшылыкты жашообуздун бир каймагын айтып коеюн дейт. Биз жакшылыкты кайдан тапканбыз? Нафсиге каршы жүргөндөн тапканбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазды эмне дейт? Ва жуилат куррату айни фис сала. Намазга келгенде пайгамбарыбыз таптакыр башка мамиле. Көзүмдүн кареги намазда, менин рахатым намазда дейт эле. Адамдар уктап рахаттанып атса, ойноп рахаттанып атса, ар кандай жака эс алып рахаттанып атса, пайгамбарыбыз намазда рахаттанат. Бул рахат, Аллаху акбар, түбөлүктүү рахат. Bunday рахат акыйкатта жок башка жерде. Башка жерде да тамак жегенде дагы, ичкенде да, уктаганда да андай рахат жок. Эгерде кимге Алла Таала намаздын рахатын берген болсо, Аллаху акбар, ал башка нерседен рахат издебей калат экен да. Раваху Муслим ан Хузайфа радыйаллаху анху. Имам Муслим риваят келтирген хадисте Хузайфа радыйаллаху анхудан айтат: "Саллайту ма'ан наби саллаллаху алейхи ва саллям дата лейлатин." Пайгамбарыбыз менен бир жолу түнкү намазды окуп калдым дейт. Фафтатаха ал-Бакара. Пайгамбарыбыз Фатиханы окуп туруп эле Бакара сүрөсүн баштады. 2,5 парага жакын Бакара сүрөсү. Ва зананту ярка индал ми'a. 100 аятка жетти дейт. Бакаранын жарымын окуду. Рүкү кылат окшойт деп ойлосом, стумма мада рүкү кылбай эле окуп атат дейт. Факульту юсалли биха фи ракаатин. Мүмкүн бир ракат окуйт. Жок. Фамада окуп кете берди. Факульту ярка биха рүкү кылабы десем, жок. Тумма ифтатахан ниса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кийин Али Имранды баштап кетти. Андан кийин Ниса сүрөсүн баштап кетти. Токтобой эле окуп атат. Болгондо дагы шашылбай окуп атат. Ида марра би аятин фиха тасбих саббаха. Кайсы аяттан Алла Тааланын тасбиhlери айтылса, ал жерде тасбих айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бизге ошондой шашырылып эле мына Рамазандагы түшүнүп түшүнбөй каласын тез андай окубайт эле. Маани берип, токтоп, тартил менен, тажвидко өзүнүн кайсыл аятта бейиш айтылса, андан Алладан сурайт эле. Дозок келип кала турса, пана тилейт эле. Алланын улуулугу асман жерин жаратып тасбих кылып калса, тасбих айтат эле. Ушундай кылып окуйт эле. Насаи шарифте келет: "Ла ямурру би аяти тахвифин ау та'зимин лиллахи азза ва жал илля закараху." Алладан коркуу, таазим этүү келсе, аны эстейт эле дейт. Андан кийин анан субхана роббиял азим дейт. Кийин анан рүкүгө барды дейт. Кыям деп коебуз турганда, канча окуса, рүкүгө барганда рүкүдө ошончо турду дейт. Кыямда канча турса, рүкүдө ошончо турду дейт. Факана рукууху нахван мин кыямихи. Кыямга жакын эле. Кыямга окшош эле. Рүкүсү дагы. Yani qariban min fittuli min qiyamihi, qanchalik uzun turdu, oshunchalik ruküde turdu deydi. Summa anan sami'allahu liman hamida deb, summa qama tawilan qariban mimma ruku. Sami'allahu liman hamida deb sajdaga bar elek. Turganda rüküde qancha tursa, qiyamda gayri oshuncha turdu deydi. Siz elestetiniz. Summa sajada, andan keyin sajdaga bardı. Faqala subhana rabbiyal a'la deb aytdi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Qiyamda qancha turdu ele, sajdada oşoncha turdu deydi. Siz elestetiniz, bu qanday namaz boldu bu? Bakarani, Ali Imran'dı, Nisa сүрөсүн, Maidan, jarın bir тобун окуп туруп, andan keyin anan rüküde oşoncha vaqt, gayra qiyamda oşoncha vaqt, gayra sajdada oşoncha vaqt, gayra oturup ekinchi sajdada oşoncha vaqt. Bunanın bardığı. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазды баштаганда Абу Дауд шарифте келет, Хузайфа разыйаллаху анхудан айтат бул. Аннаху ра'a Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юсалли минал лейл факана якул Аллаху акбар талатан дул малакут вал джабарут вал кибрия вал азама thumma istaftaha. 3 жолу Аллаху акбар дейт эле.
Андан кийин зул малакут вал жабарут вал кибрия вал азамату деп анан баштайт эле. Кийин Бакараны окуйт эле, рүку кылат эле. Рүкүсү жакын узун хадисте. Айша энебизден айтат: "Би айи шей кана набиуллах саллаллаху алейхи ва саллям яфтатиху салатаху иза кама минал лейл." Пайгамбарыбыз кечинде турганда намазды кантип баштайт эле, кайсы нерсе менен баштайт эле деп Айша энебизден суралганда, Айша энебиз айтты: "Калат кана иза кама минал лейл ифтатаха салатаху намазды мындай баштайт эле. Аллахумма рабба Джибрил ва Микаил ва Исрафил фатира самавати вал ард алиман гайб ва шахада анта тахкуму байна ибадик фима кану фихи яхталифун ихдини лима ихтулифа фи минал хак биидник иннака тахди ман таша иля сирати мустақим" деп анан баштайт эле. Демек Аллах субханаху ва таала кайрылып, Джабраил, Микаил, Исрафилден робусу, асман менен жерди жаратуучусу, гайыпты жана ашкерени билүүчү, сен бенделердин ортосунда чечим чыгаруучусун. Алар талашкан нерсе маселеде мени туура жолго салгын, алар талашкан маселелерде акыйкатка өзүнүн өкүмүң менен албетте сен кимди кааласаң туура жолго саласың деген мааниде. Абу Дауд шарифте келет, Абу Саид Худри радиаллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түнкү намазын баштаганда Аллаху акбар дейт эле дагы: "Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарака асмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук." Биз ушуну алганбыз да. Демек пайгамбарыбыз намазды баштаганда азыркы зикирлер менен баштайт эле. Сиздерге айтып берген зикирлер менен баштайт эле. Андан кийин айтат эле: "Ла илаха иллаллах саласан" 3 жолу, "Сумма якулу Аллаху акбару кабиран" 3 жолу, "Аузу биллахи самил алим минаш шайтанир раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафасихи сумма якра". Андан кийин анан Куранды баштайт эле дейт да. Кандай болгон чакта дагы мынакей ар сахабалардан риваят тугандар Ибн Аббас разияллаху анхумадан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндөсү турганда тахаджудта биринчи баштаганда Аллаху акбардан кийин "Аллахумма лакал хамд анта нурус самавати вал ард ва ман фихинна антал хак ва ва'дук хак ва каулукал хак ва лиқаук хак вал джаннату хак ва саату хак". Мынандай деп баштайт эле дейт Ибн Аббас. "Я Аллах, асман жерде нурлан сенсин, жанабанын экөөнүн ортосун. Сен акыйкатсың, сенин убадаң акыйкат, сенин сөзүң акыйкат, сага жолугу акыйкат, бейишиң чын, кыямат күнүң чын, кээ бир жерде аннару хак, дозогуң чын" депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндөсү Аллага кайрылып, ушундан бардык сөздөрдү айтып, анан кийин намазды баштайт эле дейт. "Аллахумма лака асламту ва бика аманту ва алейка таваккалту ва илейка анабту ва бика хасамту ва илейка хакамту фагфир ли ма каддамту ва ма аххарту ва ма асрарту ва ма а'ланту анта илахи ла илаха илля анта" деген ушул дуалар менен баштайт эле дейт. Бул жерде Имам Навави рахимахулла айтат: Алла Тааладан пайгамбарыбыз менин күнөөлөрүмдү кечиргин деп сураганы кичпейилдик менен сураганы, болбосо пайгамбарыбыздын күнөөсү жок дейт. Же болбосо үммөткө үйрөтүү үчүн, бизге үйрөтүү үчүн Алладан сураганда эмнени сурагыла дейт. Бир нерсени айтайын туугандар. Бул дүйнөнүн бактылуулугу күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Ахиреттин бактылуулугу дозоктон куткарылып бейишке кирүүсү. Бакыт мына. Нерсе, буюм, байлык, бийлик, мансап, башка нерселерден бактылуулук жок. Күнөөнүн кечирилүүсүндө. Эгерде күнөөбүз кечирилген болсо, дүйнөнүн бактысы ошол. Ахиреттик болсо, "Фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанна факад фаз ва мал хаятуд дунья илля мата'ул гурур". Аллах субханаху ва таала Кур'ани Кариминде айтат: "Ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ушул бактылуу адам. Түбөлүктүү бактылуу адам ушул. Ал эми дүйнөнүн нерсеси жөн эле бир гурур, менменси турган, сыймыктана турган, мына менин үйүм, мына менин багым, мына менин машинем, мына менин атым деп мактанып эле жүрбөйбүзбү? Ошондой эле нерсе дейт ал. Ал андай эле Алланын алдында сизди бизди Аллага байланыштыра турган нерсе эмес ал. Ошон үчүн айткан Имам Навави рахимахулла, маана бул пайгамбарыбыздын Алладан кечирим сураганын мааниси кечирилген, күнөөсү жок, кечирилген болуп туруп. Ятлубул магфира тавадуан ва худуан, кичпейилдик менен коркуу Алла Тааладан. Ва ишфакан ва ижлалан, Алланы улуктап, Алладан коркуу максатында эле.
Демек бұл хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түндесү зикирге, дуаға, Алла субханаху ва тааlanın укуктарын мойнуна алууга, чынчылдык менен икрар, ваадасына, ваидине кайра тирилүүгө, бейиш, дозок жана башка алып атат. Ушуну биз билейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күн сайын түнү ушундай ибадат кылат эле. Эми пайгамбарыбыздын түнүндө саждада дуасы. ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. İmam Muslim rahmetullahi aleyh Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan keltirген hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sacdada uşu duanı kılat ele deydi. Allahumma gfirli, ya Allah menin günahlarımды keçir. Kullahu barın, diqqahu ve cillahu kiçine çoğun, avvalahu ve ahirahu algaçkı kийинкисин, sirrahu ve alaniyatahu jaşırın jana aşkeresin dep. Bu ümmetke talim. Albatta tuğanlar bizde nafil namazlarda, sajdanın ortasında, attahiyat okugandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qaysı dualar aytılgan bolsa, oşo dualardı kılsa bolot da. Dua-i masura dep koyot, Kur'an jana hadisten aytılgan dualardın barın okusak bolot. Albatta farz namazda kıskartılgan, cemaat menen okulat. Oşonduktan biz Subhana Rabbiyal A'la gale toktayız, oşo gale kifayat kılabız. Düşünüktü da, o da kalsa bul meseleden ağı, mınal jerdegi aytып atkany bul nafil namazlarda. Ayşe radıyallahu anha enebizden aytat, bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir tünü tapпай kaldım deydi. Töşöktö. Faltamastuhu fil bayt, uyda qarap izdep, ve ja'altu atlubuhu izdep çıktım. Vaqa'at yedi ala batni qadamay. Munda qarap, geç qorun çırak pırak dele olbay kalgan uçurda. Kolum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iki qadamının bol jagına tedi deydi. Ve huwa fi sujud sajdada eken deydi. Al iki butu monda turgan eken deydi. Aytып atıptır ne dep? Subhanakallahumma ve bihamdik la ilahe illa enta Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ve bi muafatik min uqubatik ve a'udhu bika mink la uhsi thana'an aleyk ente kema asnayta ala nafsik. Ravahu Muslim. İmam Muslim keltirgen bu rivayatta uşul dua var eken da Subhanakallahumma, ya Allah sen aruz zatsın ve bihamdik sana maktu aytı menen birgelikte senden başka sıyınganга layıktı zat yok. Ya Allah men senen pana tileymin. Emne men razıçılığımı sen açuğundan pana tileymin, razıçılığın menen. Jana senin jazаңdan ya Allah pana tileymin, jazаңdan saktagın. Afiyat berip. Demek açuğundan saktagın, razıçılığındı berip. Ve audu bika minka, ya Allah men senin özüңden pana tileyim. Bunda çetkanda özüңdün narazıçılığından. La uhsi sana'an aleyk kama anta asnayta ala nafsik. Men sana alkış sana ayta albayım. Kanday sen özüңө alkış sana aytkanday deydi. Qara. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı anday maktay albay. Peygamber uşunday dep atkandan keyin. Ya alkış sana maktoo Allah Taala Allahu akbar özü kanday kalasa kanday razı olsa oşonçoluk maktoo olsun dep ele aytpasak biz anday alkış sana ayta albayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından nurdun göbeyüsü Allah Taala'dan nur suraganda. Muslim'de gelet, İbn Abbas da gelet. İbn Abbas radıyallahu Muslim'de gelet İbn Abbas radıyallahu anh aytat. Bir jolu Tayece Maymuna Peygamberimizin jubayı radıyallahu anhanın üyünde geçkirtip tün ötkördüm deydi. Peygamberimizin namazın göreyim dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup 13 rekat namaz okudu. 3'ü bayağı eме vitirdi ki bu. Keyin esi aldı, qoңuru tartkanга çeyin, kayra turdu. Anan bağımdatқа çıkıp namaz okudu. Oşol tünkü namazındağı duasından bir dua uşundayla Allahumma ja'al fi qalbi nura. O jaratkan Allah menin жүрөгүмө nur koygun. Ve fi sam'i nura, kulağıma nur koygun. Ve fi basari nura, gözüme nur koygun. Ve an yamini nura, oң jagıma nur koy. Ve an şimali nura, sol jagıman. Ve amami nura aldıma. Ve halfi nura artımdan.
ва фауқи нура үстімден, ва тахти нура астымдан, ва жаалли нура мені нур эле кылып кой. Же болбосо ва жаални нуран, я Алла мені нурлап кой деп. Муслимдин риваятында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 19 сөздү дуа кылган экен ошол жерде. Ошо түндө дейт. Ал жерде 12син эстеп калдым дейт. А кээ-бирлерин эстебей калдым. Кээ-бир пайгамбарыбыз айткан экен: "Ва аъзим ли нура", мени Алла нур менен улуу кылгын деп. Кандай болбосун, Ал-Хафиз Заркани айтат, бул риваяттарда пайгамбарыбыз ушуну намазда окуган, саждада окуган, же болбосо намазга чыгып бараткан учурда окуган дейт. Үчөөндө тең келе берет экен да. Азыркы дуаларды окуй берсеңиз болот экен да, үчөөндө тең. Термизи шарифте келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан айтат: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям лейлатан хина фарага мин салатихи якул". Ибн Аббас разияллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу кечки намаздан бошогондон кийин, тахаджуд окуп бүткөндөн кийин ушу дуаны окуду дейт, ушу угуп турдум дейт да. Кайсы дуа экен? Аллахумма инни ас'алука рахмата мин индик, тахди биха қалби, ва таджмау биха амри, ва талумму биха ша'асти, ва туслиху биха гаиби, ва тарфау биха шахиди, ва тузакки биха амали, ва тулхимуни биха рушди, ва тарудду биха ульфати, ва та'асимуни биха мин кулли су'ин. Bir bölüğü bu. Ya Allah, men senin aldığınдағы meyrimдүүлүк рахматыңды сураймын. Ал аркылуу менин жүрөгүмө хидаят бергин. Жана ал аркылуу мен иштеримди өзүң топтоп бир кылгын. Чачылган ишимди бириктиргин. Я Allah, даражаны көтөргүн. Гайыптагыга аны берекесин берип кайтарып бергин. Амалымды тазалагын. Туура жолго мени салгын. Muhabbatımды кайтаргын. Жана ошо рахмат аркылуу бардык күнөөлөрдөн сактагын. Аллахумма а'тини иманан ва яқинан лейса ба'даху куфрун. Я Allah, мага ушундай иман бер, ушундай яқин бер, андан кийин капырлык болбой турган дейт. Алладан ушундай иман сураш керек экен, аркасынан капырлык болбой турган. Ошол иман менен дүйнөдөн өтөйүн, ошол яқин, ишеним менен дүйнөдөн өтөйүн. ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. يا الله, sen manga ушундай мээримдүүлүк, ырайымдуулук бергин. Ал аркылуу сенин сыйыңа бу дүйнөдө жана ахиретте бере турган сыйыңдын шарапаттуулугуна жете турган болоюн дейт. Аллахумма инни ас'алука ал-фауза фил қада ва нузала шухада ва айша суада ва насра алал а'да. Я Allah, мен сенен бактылуулукту сурайм чечимде. Менин тагдырыма, я Allah, сен бактылуу деп чечип койчу. Ушуну эле сураймын. Ва нузула шухада, шейиттердин даражасын сураймын. Ва айша суада, бактылуулардын жашоосун сураймын. Ва насра алал а'да, душмандарга каршы жардам сураймын. Аллахумма инни унзила бика хажати ва ин касара ра'i ва ضعف амали افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله, мен өзүмдүн кажетимди сен алдыңа коем. Оюм кыска болсо дагы, амалым алсыз болсо дагы, сенин рахматыңа муктажмын. Я Allah, мен сенен сурайм, кадиял умур, иштердин бардыгын чечими чыгаруучу Allah. Жүрөктөргө шифа берүүчү Allah. Сенен сурайм, я Allah, сен мени сактагын. Кама тужиру байнал бухур. Байнал бухур деп, я Allah, мына сен кандай океандарды ажыратып койгонуңдай, аларды неме кылып койгондой, кудум ушундай дозоктун отунан мени, я Allah, сактап койгон. Мин дааваты субур, мазлумдардын, өлүктөрдүн чакыруусунан. Мындайда Аллаху акбар, азыр кабырда биз билбейбиз да ким кайсы абалда жатат. Биз билбейбиз да ким кайсы абалда жатат. Абу Хазим деген чоң табиин болгон да, өтө улуу киши болгон.
сахабаларды көргөн, Мадина Мунавварада анын алдынан өтө турган киши болгон эмес өз заманында. Сулайман падыша ошол учурдагы. Ана ошо сөздү узагыраак алардын диалогу, бир айтып кете турган нерсе айтып мындай дегенде, биз тууралуу кандай дейсиз, оюңуз кандай деп. Анын ата бабалары бардыгы көп залым болушкан, кан төгүшкөн да. Анан кийин Абу Хазим айткан, ушу суроого мени жооп бердирбей эле койсоңуз жакшы болот эле. Бул суроого жооп бербей эле койбоймунбу? Биз тууралуу оюңуз кандай деп падыша сурап атпайбы тиги алымданчы? Андан кийин анан жок десе, жок, жооп бериңиз деп тура берди да. Макул деп анан кийин жооп берди, мындай деди. Аттиң деди башында эле. Сиздин ата бабаларыңыз канжар менен элдин канын төгүп, башкарып, зулумдук кылып, ошентсе дагы дүйнөдөн өтүштү деди. Баары өтөт экен адам. Кимдерди өлтүрсө, ал деле өттү. Аркасынан бул деле калып калган жок да. Бул деле өттү. Ошентсе да дүйнөдөн өттү деди. Аттиң деди. Азыр кабырда дейт. Билсең эле гана деди да, эмне деп жаткандарын дейт. Эмне деп айтып жаткандарын, жана аларга эмне деп айтылып жаткандарын билсең гана деди да. Ошенткени ошол убакта деле падышалардын, патхалимдердин ары доор деле болот экен да. Анан сен оозуңду жаап, сен жаман сөз айттың деп берди да. Бирөөсүчү айтты, Алла Таала Куранда вада кылган. Ла тубаййинуннаху ва ла тактумуна. Силер ачык айкын айткыла, жашырбагыла деген. Ошону айттым деген. Кийин падыша сен оозуңду жап деди. Чын айтат деди. Айтты, биздин оңолубузга кандай жол бар айтыңыз деген, анан айтты. Текеберликти таштагыла. Кичпейилдикти тандагыла. Адамдардын укугун тегиз, адилеттүү бөлүп бергиле деди. Мына оңолгон жолу ошол деди. Адамгерчиликти танда, текеберликти ташта, ар бир адамдын укугун сыйла, дагы адилеттүү өзүнүн укуктарын тең бөлүштүрүп бер, болду. Ушу да оңолосуңар деди. Бул жерде айта турганыбыз, азыр кабырда кимди өлтүргөн, ал деле өлгөн киши деле кетти, кийинкиси деле кетти, бир аз кийинчерээк кетти, айырмасы жок ал. Бирок тиякта эмне деп айтылып жатканын биз каяктан билебиз, Ошон үчүн алардын ошо кыйкырыгын, ошолордун дуасынан, о мин фитнатин кубур, кабырлардын я Алла фитнасынан сакта деп. Мынакей туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул өтө узун дуасы да, сиздерге мына кичине эме кылып айтып атканыбыз, дагы мындай дейт. Аллахумма ма касара анху ра'i ва лам таблугху мас'алати ва лам таблугху нияти мин хайри вa'адтаху ахадан мин халqik ау хайрна анта мути ахадан мин ибадик фа инни арагибун илейк фи ва ас'алук би рахматик я раббил аламин. Я Аллах. Ма касара анху ра'i. Менин оюм кыскалык кылып калды бир нерсени сурагандан. Мени сураганым ага жетпеди. Ниетим дагы ага жетпеди. Ушундай бир жакшылыкка сен вада кылгансың махлуктарыңдын бирөөсүнө дейт да. Же бирөөсүн бенделериңдин бирөөсүнө бергенде ошо вада кылгансың, ошо жакшылыктычы. Я Алла, мен ошо жакшылыкка кызыгым бар, жана сенин мээримдүүлүгүң менен ошону сураймын, я Раббул аламин. Мындай караңыздар да туугандар, кээде биз дуа кылганыбызда бардык жакшылыкты сурап бүтпөйбүз да. Ошондо я Алла, сураган билгенимди дагы сурап атам, аны деле бере бер. Билбегенимди деле бере бер депчи. Сураганымды дагы бер, сурай албай калганымды дагы бер. Эсимде барын дагы бер, унутуп калганымды дагы бер деп сурай бериш керек экен. Мына пайгамбарыбыз айтып атат, махлуктарыңдан кимисине бирөөсүнө жакшылыкты вада кылган болсоң, мен оюм деле ага жеткен жок, ниетим деле жеткен жок, бирок сен бирөөгө вада кылгансың бенделериңде, махлуктарыңдан ошо жакшылыкты берем деп, ошол жакшылыкты сурайм. Ошол жакшылыкты сурайм. Макулбу? Андан кийин мени дуаны кетели дагы. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالأهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. يا الله ذا الحبل الشديد بكم أرقاندن يسي الله سبحانه وتعالى. قرآن الكريم ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
Алланын арканы мындайча айтканда Куранын бекем кармагыла деген да. Вал амр рашид түз иштин ээси. Сенен амандыкты сурайым, яумал ваид кыямат күнү. Коркунуч күн ал. Ошол күнү мен амандыкты сурайым. Элдин баары коркууда, бир топ адамдар амандыкта болот. Ошол амандыкты сураймын. Жана түбөлүктүү кала турган күндө бейиштүү сураймын. Кимдер менен биргеликте? Өзүңө жакын, сүйкүмдүү кулдарың менен биргеликте. Алар шухуд, шейиттер, рүкү кылуучулар, сажда кылуучулар, убадаларын толук аткаруучулар. Албетте сен райымдуусуң, бардыгын жакшы көрүүчүсүң дейт. Ва иннака тафалу ма турид, сен каалаганыңды кыласың да дейт. Мына сурап атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма жаална хадин мухтадин, гайра даллин вала мудиллин. Я Алла, бизди тура жол табуучулардан кылгын, тура жолду элдерди салуучулардан кылгын. Элдерди тура жолго салуучулардан кылгын. Адашкандардан кылба, адаштыруучулардан кылба деген дуа. Кара. Нени сурашыбыз керек? Пайгамбарыбыз үйрөткөндү сурайлы биз дагы. Я Алла, бизди тура жол табуучулардан кылгын, тура жол көрсөтүүчүлөрдөн кылгын. Адашкандардан кылбагын, адашуучулардан кылбагын деп. Өзүбүз дагы адашпайлы, элди дагы адаштырбайлы. Өзүбүз тура жол табайлы бу дүйнөгө келгенде, Алла сүйгөн, Алла жактырган пайгамбарыбыз көрсөткөн ошо тура жолго жашайлы. Башкаларга дагы үй бүлөбүзгө, досторубузга, кошуна элибизге тура жолду көрсөтүүчүлөрдөн болойлу. Ошончо мынакей Аллахумма жаални хадин мухтадин, гайра даллин вала мудиллин, силман ли аулияйк. Андан кийин айтат, сенин досторуңа, я Алла, тынчтыкты каалаган, харбан ли аадайк, душмандарыңа согуш жарыялаган, нухиббу би хуббик ман ахаббак. Я Алла, биз жакшы көрөбүз. Ким сени жакшы көрсө, сен жакшы көргөн себебинен жакшы көрөбүз. Дүйнө, мансап, башка нерсенин себебинен эмес, сенин мухаббатыңдан жакшы көрөбүз. Кимди жакшы көрөбүз? Ким сени жакшы көрсө. Нухиббук ман ахаббак. Ким сени жакшы көрөбү? Я Алла, биз ошону жакшы көрөбүз. Ва нуади би адаватик ман халафак. Ким сага каршы чыкса, биз ага душмандык кылабыз. Аллахумма хада дуа ва алейка лиджаба. Я Алла, бул дуа эм кабыл кылуу сенен. Сага тапшырабыз. Ва хадал жухд ва алейка туклан. Я Алла, бул менет, сага буга таянуу, сага тапшыруу. Аллахумма жаалли нуран фи калби. Баягы нур деп айтып атканы мына азыркы, ошо тахажжуттагы акыркы ошо дуасынын эң аягындагы дуа болчу да. Я Алла, жүрөгүмө нур салгын. Ва нуран фи кабри, кабырыма нур салгын. Ва нуран мин байни ядайя, алдыма. Ва нуран мин халфи, артыма. Ва нуран ан ямини, оң жагыма. Ва нуран ан шимали, сол жагыма. Ва нуран мин фауqi, üstüme. Ва нуран мин тахти, астымдан. Ва нуран фи сами, кулагыма. Ва нуран фи басари, көзүмө. Ва нуран фи шаъри, чачыма. Ва нуран фи башари, териме. Ва нуран фи лахми, этиме. Ва нуран фи дами, каныма. Ва нуран фи мухи, мээге дагы, чучугума дагы. Ва нуран фи айдами, сөөгүмө дагы. Мына ушулардын баарына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям нур сурап атат. Я Алла, демек не дегени? Жүрөгүмдү нурла, кабырымды нурла, көзүмдү нурла, кулагымды нурла, укканымдын бардыгынчы. Ошо арам көрбөсүн, арам укпасын деп аткан сөз да. Арам көрбөсүн, арам укпасын деп. Алдымда да нур болсун. Я Алла, артымда да, оң жагымда, сол жагымда, үстүмдө, алдым бардыгында сөөгүмө чейин нурла деп атат. Каныма чейин, чучугума чейин нурла деп атат. Кабырымды да нурга толтур деп атат. Allahumma a'dim li nura wa a'tini nura waj'alni nura. Subhanalladzi ta'attafa al-'izza wa qala bihi. Subhanalladzi labisa al-majda wa takarrama bihi. Subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu. Subhanadzil fadli wa ni'ami. Subhanazil majdi wal karami. Subhanazil jalali wal ikram degan mana duo tuğanlar. O Allah subhanahu wa ta'alaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tahajjud namazda uşunday kıl dua kılat ele. Vaqt bo'ldi. Bu so'rovlar ko'p edi, ha? Bayagı mına meni bitireyim anda. Oң жагымдан нур дегени Алла Тааланын жардамы дейт. Сол жагымдан нур дегени Алла Тааланын сактоосу дептер. Алдымдан нур деп, аркадымдан нур деп бардыгына мына кетип жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызды нурласын, нурлуу жашоо берсин. Нурлуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын артынан эрчигенге баарыбызга күч кубат берсин.
имандын нурун Алла Таала баарыбызды көбөйтсүн, бекемдесин, жараткан Алла субханаху ва таала.